Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Аравандабыз. Аравандын Төө Моюн айыл аймагындагы Эсенбай айылдан туугандар таза дыйкан таптаган чоң ат сатууга чыгат экен туугандар. Алда турган ушул тор аттын бүгүнкү чыгарылыштагы маалыматын берели. Кандай ат болду сиздер менен чогуу көрөбүз. Анда аттын ээси Келдибектен толугураак маалыматты алсак, чыгарылышты сиздер акырына чейин көрүп туруңуздар. Келдибек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулык иштери жакшы белкам? Тынчсызсыңбы? Жакшысыз. Атты сатууга чыгарыпсың белкам, Сатайын деп чыгардым. Чындыгында чоң ат, жоон жолпусунан келген. Анда аттын маалыматын бердим, баштайлы белкам. Жашынан айта берем, канчасы болуп калды бул? Жашы жазга жаңасы деп 4 жашар. Жазга 4 жашар. Жазга 4 жашар. Жазга жаңасы экен да? Жазга жаңасы. Ошондо тишин сразу көрсөк кандай болот? Болот. Бир ачып көрөлү, а? Енді мына астыны енді башталған да. Ана, астын бөртүп башталыптыр эми, а? Мына. Так. Енді бөртүп башталған. Үстү таза боюнча, үстү таза боюнча экен. мына. Мына тишин көрүңүздөр достор. Негизи чоң экен. Бою да бийик экен, а? Бою канча болушу мүмкүн? Бою эми эме кылбай 1.65 плюс деп айтайлы. 1.65 плюс, а? Чындыгында? 1.65 плюс. Үстү чыгат. 1.65 өзү бийик чыгат негизи. Көкүрөктү жоон жолпу. Келдибек, аттын эми булагы тууралуу сүйлөшөлүчү экен. Бул чоң жыйындарга негизи чабылдыбы? Чоң жыйындарга чабылган жок энди. Енді кичине алып чыгып деме салган жокпуз келеге. Просто алы кашта көтөрүлгөнгө барып бир-эки мара кылып жүрөбүз кийин кичине чекеде. Така улактарга алып чыгып атабыз. Така улактарга? Өз негизи аламан улактын аты экен. Чоң жыйындарга чаба турган ат экен негизи. Муну алы көп эме кылып коркутуп кой элекпиз, тай деп аяп жүрөбүз көп салбай. Негизи мындай сынап салып көрдүңөрбү? Кирип чыгыштар кандай? Салып көрдүк, кирип чыгыш жакшы болуп атат, барып атат. Жүрөгү жакшыбы? Муну үйрөткөн жокпуз. Палуаны келсе үйрөтсө. Палуаны келсе үйрөтсө буна. Жакшы. Бою 1.65 плюс туугандар. Жаш болсо жазга жаңасы. Аттын эми мүнөзү кандай бунун? Кармаганга. Жоошпу? Жоошпу? Мүнөзү жоош, жакшы. Буту колун бир көрсөтөйүн эми. Аркасы така жок экен, а? Аркасы такасы жок. Кагыл элек. Алдын такалаган. Астына кагылыптыр. Булакадан чабылбайт. Така турушу жакшыбы? Така турушу жакшы такалады. Жакшы. Машалла, мына. Мүнөзү жакшы. Кирип чыгышы баары жакшы туугандар. Келдибек, эми аттын кам сууту келген бунун. Сууту келген эмес, бул туруп калды. Бирек өткөндө улакка чыкты, ошондон бери туруп калды. 15-20 күндө тек жатып калды. Багыда туруп калыптыр деген, а? Багыда туруп калды. Күндөрдө да сууп кетип ат минишкен болбой калды. Тек жатып калды бул. Азыр мына бир аз эти бар экен, чындыгында чапса да сал болбой калса керек. Просто буну үйрөтүш керек, жакшы тарбиялаш керек. Мунда эме кылынган эмес алы. Улакка үйрөтүлгөн жери жок буну. Көп жыйындарга кирген эмес деген, а? Көп жыйынга кирген эмес. Тарбиядан бериш керек. Тарбиядан бериш керек. Палваны келиш керек. Келсе жакшы. Эми Келдибек, аттын баасына келелик, ама бир келиштирип, аттын баасыны эл сурай турган кылып 5,5 миң деп эле коелу. $5500, а? $5500. $5500 туугандар. Меге. Аттын бою чындыгында 1.70ге жакын чыгат. 1.65 плюс туугандар. 1.65тен жогору чыгат. Жакса, Келдибектин номерине байланышка чыгасыздар. Ошондо Келдибек дыйканчылыкта ата, эсебинде, а? Башта ошондой эле. Ошондой, а? Башта ошондой эле. Аттын баасы $5500 коюлду туугандар. Ат жакса байланышка чыгасыздар, баалашып көрөсүздөр. Келдибек, анда содаңа береке экен. Бүгүнкү чыгарылыштагы тор аттын маалыматын бердик. Содаңа береке, бир жакшы клиенттер келип, жакшы ээсине тапшырып ал. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.